Мына бул бүгүн эртең ажал менен бетме бет келчү балдардын сыр алдырбай, күү бажылдашып ырдап отургандары анын көңүлүн айрыкча козгоп, ичин жылытып, кандайдыр буларга боордоштук, жакындык сезимин күчөттү. Киши кишинин баркын көбүнчө айрылаарда билет турбайбы? Алар өз башынын эмес, мында калып жаткан журттун эсендигин тилегендерин укканда, булар үчүн жаныңды курманга чапкың келет. Тигине бозого кызара тамылжып, дале бала эле бойдон эпсиз калдаңдаган Жумабай кесени колго алып өйдө турду. Анын бир тууган агасы Ырчы Мырзакул сол колунан ажырап жакында фронттон келген. Ал азыр айылда селсебет. Мырзакулдун ырын майда балдарга чейин көчөдө какылдап ырдап жүргөндөрүн уксаң, сайсөөгүң сыздап көзүңдөн жаш агат. Жумабай да агасынын ырын агасынын обонуна салып созулонтордады. Эй, 60 вагон бир чиркеп, алып учкан паровоз, айылымдан кетип баратам, агайын тууган кайыр кош. 70 вагон бир чиркеп, желип учкан паровоз, жеримден кетип баратам, жеңе желпи кайыр кош. Бау, жигит болсо сендей болсун деп отургандар аны жамы сүрөштү. Сени жеңелериңден айырган душман колуңдан өлсүн. Жумабай башын өйдө силкеп кайратка толуп, бир заматтын ортосунда эр жеткендей, жүзүнөн жоокердин сүрү байкалды. Терезеден көрүнгөн чокулардан көзүн албай, тууган жер өнүп өскөн айыл эмеле бир сааттан кийин алыстагыларын көз алдына элестеткендей муңдана калып ырын улантты. Эй! Арысты көздөй биз кеттик, ала тоо сага сырт салып, арылбайт экен далайга, агала болуп курчалып. Ойго батып отурган Сейде бул учурда бардыгын эстен чыгарып, тиги тешкен тоодон нары жайылып кеткен казактын бос чаңгыл Даркан талаасында түтүндү алак-булак жерге таштап, күпүлдөтө жүрүп бара жаткан поезды вагондордун эшигине тыгылып, алыстан көздөрү чачырап, улам көрүнбөй мунарга төнүп бара жаткан ала тоого кош айтып, кол булгалаган балдарды көргөнсүп жатты. Ошондо ал өзү да поезды жандай жүгүргөнсүп, анан жетпей артта калып, каңгырап, зымгарагайга сүйөнүп туруп калгансыды. Ал эмес зымгарагай темир комуз сыяктуу ботойду боздоткону кулакка угулгансып жатты. Ырга жан дүйнөсү менен бериле түшкөн Сейде башын акырын өйдө көтөрүп, отурган тургандарды айландыра карады. Айылдын сыртына ажыдаар келгенсип, ушул жерге чогулган жаштар ошол жомоктогудай оп тарткан ажыдаар менен кармашууга камангансып, эл менен коштошуп, ыйлаганы ыйлап, күлгөнү күлүп, бирок жалпыга келген кыйынды сен мен дебей бир ынтымакта бет алып, акыркы жолу ойноп күлүп, бирине бири жакшылык тилеп жаткандары Сейденин жүрөгүн ысытып, көңүлүн чалкытты. Колунан келсе ушуларды көкүрөгүн тосуп коргоп калбас беле. Кыялында ал азыр тура калып, силердей балдардан садага кетейин. Күлгүндөй чагыңарда эл жуттан ажырап, боздоп кетип бара жатасыңар. Мени кое бергилечи, силер үчүн мен эле барайын. Мен эле өлүп дегиси бар. Бирок ошол замат Ысмайылга талкан тартып жеткириш керек экени ойго кылт этти. Ысыган көңүлү муздай түштү. Көңүлү бузулуп, Сейде дагы да башын ылдый салды. Балдар эшикке чыкканда арабалардын жанында күтүп турган эл дуу чайпалып козголо түштү. Буурул сакал, уркуйган кызыл беттүү, жылкычы барпы эл ичинен бери бастыра берип, кана айланайын эл журт, бата берели, деп ыйлап жиберчүдөй кардыгып, дирилдеген үн менен ат үстүнөн кайрылды да, тезгинин кароосуна иле салып, эң алды өзү калчылдаган бүкүр колдорун жазды. Омин! Арбак Кудай колдосун, жеңип келгиле. Барпы дагы бир нерсе айтмак болду эле, бирок чамасы келбеди. Ат жалына жата калып, гүржүйгөн ийиндерин сол кетире айылдын сыртына чаап кетти. Улуу кичүү турганда көз жашын көрсөтпөйүн деди окшойт. Ызычуунун ортосунда арабалар бат эле узап кетип, тумандан көрүнбөй калды. Бирок далайга чейин тоңголок жолду дөңгөлөктөр калдырап, мындай чыгып алгандан кийин баятан камыгып бук болгон балдардын жеримден кетип баратам, жеңеле желпи кайыр кош дегендери катындарды өксүтүп ыйлатты. Булардын кимиси кайра келип, кимиси келбей калар экен деген суроо ар кимдин оюнда турду. Томсоргон тынчтыкта телмирген элди көрүп, Сейде Кудайга жалынып, өзүнчө тооба кылды. Кесир-кусур болбосун, күйөөм үйгө жолой албай качып жүрөт дебейинчи, иши кылып эле жанын аман сактап жүрсө болгону. Айыл тынчыганда койнуна баштыктагы талкан менен кошо, 2 көмөч каткан Сейде орок жибин алып, сырттан отунга кетти. Туман чалган адырлуу, бөксөлүү коктуларда кулак мурун кескендей тынчтык, как деген карга, кук деген кузгун жок, түп-түп болуп калың чыккан, дүпкүр чийлердин жашын сытырып, шамал гана жылаанчасынан тигинден мындан ызылдап ышкырат. Туманда элтеңдеген аял өзүнүн эң жакын, эң ысык көрүнгөн кишисине шашып кетип бара жатты.